Ааламга жол айылдан башталат. Дал ушундай тематикада Чуйков залында көргөзмө өтүп жатат. Бул көргөзмө негизинен биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата өткөрүлүп жатат. Бир гана Кыргызстандын сүрөтчүлөрү катышпастан, бул жака Казакстандын дагы сүрөтчүлөрү катышкан, алардын эмгектери бар. Алдыңкы мүнөттөрдө дал ушул эмгектер менен, чыгармалар менен тааныша аласыздар. Аталган көргөзмөгө 11 кыргызстандык жана 4 казакстандык сүрөтчүлөр катышкан. Алар Талас жергесине барып, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулуп өскөн жерин жана ар бир чыгармасында сүрөттөлгөн жайларды кыдырып чыгышкан. Ошол жакта жүрүп 5 күн ичинде мыкты картиналарды жаратууга жетишишкен. Данияр менен Жамилян жана Кырмандагы Маймакты, ошолорду жана Толгонай Маймак станцияларын ошол жерде Шекерде 5 күн иштедик. Ар кайсы автордун 2 сүрөттөрү калат. Ошондой максат менен иштеп, азыр муну элге көрсөтүп элге койдук. Залкар жазуучунун 90 жылдыгы эки элдин сүрөтчүлөрүн бириктирип, маданий алаканы жакшыруусуна салымын кошууда. Аны менен катар искусство адамдары бири-бири менен тажрыйба алмашуусуна да мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүт болгон кыймыл аракеттин баары Маймак аркылуу өтүп атпадыбы? Поезд менен тетиги батышка кетип, чыгышка кетип, ал кездеги чыгармалардын көбү Маймак аркылуу жүрөт да. Маймак станциясы Исмаил Бетмебетте да бар, Маймак станциясы Жамиляда бар, Маймак станциясы Саманчин жолунда бар, Жамиляда бар. Бүт ушу Маймак станциясы аркылуу кеткен. Анан ошол образга бир аз кайрылып издеп көрөйүн деген, бул эми эскиз катары эле келди. Буюрса бир чоң иш кыламга деген оюм бар. Ошо Аташ чапкан деген жерден тартып, бул болсо ошол Шекер айылынын үстүндөгү жайлоолордун бири да, ошол жерден тарттым. Ал эми калган сүрөттөрүм ошол сыяктуу эле ошол Манас тоосунун этегиндеги жерлерден тарттык. Көргөзмөгө 30га жакын картина коюлган. Ар бир сүрөтчү Айтматовдун ааламын өз көз карашы менен чагылдырганы байкалат. Чыңгыз Айтматовдун жерине биринчи келип атышат, Талас жерине биринчи келип атышат. Аларга впечатление бар, жаңы болуп атты, ошон үчүн аларга кызыктуу болду. Биз биринчиден барып көнүп тарткан жерлер да. Ошон үчүн алар биз баягы көбүнчө натурага жакын бардык. Алар болсо ошол ойлорун кошуп, биз да бирок аракет кылдык, бизге бир аз жалпылап тарткангачы. Мындай форматта этюд тартыш өтө кыйынчылыкка турду. Мезгил аба ырайы бул 10 мүнөт сайын өзгөрүп куулуп турат. Ошону бир моментте кармап калыш өтө кымбат нерсе биз үчүн. Анан бир ошондой чувство менен аракет кылып, композиция удачный болуп жаралды ушундай чыгарма. Айтматовдун чыгармаларын сүрөткө айлантуу менен кыргыз жеринин кооздугун, дүйнө жүзүнө таанытуу максатын көздөгөн маданият өкүлдөрүнө ийгилик каалайбыз. Айзада Нурадилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.